Туғандар, ассалаумалейкум. Видеонun başında kıskaça ayta geçsem, ötkөндөгү рекламада ол Кыргыз Samsung номер 1'de тарткандан кийин аябай көпчүлүк көрөрмандарыбыз адресин сурап, телефон номерлерин сурап калышты туғандар. Дагы бир жолу айта кетсем, метро Коломенскийден чыкканда эле, биринчи входдон чыкканда эле мынакей 100 метр басып келесиңиздер туғандар. Кыргыз Samsung номер 1 деп могу жерде жазылып турат. Ушул жерден эле келсеңиздер, мынакей туғандар. Ол жақта ешіге. Кыргыз Samsung номер 1 деп бұл жағына соны көп жазып қойды. Мынакей ол жақтан келеміз. Тандыры өткөнкө келгенімізде біреулі екі болып қалды. Екі тандыр менен жетішпей атабыз дейді. Самсалар ем оқмыш. Тандырдан свежий үзіп модельге соны қылып даярдап қойып тұр. Самсыны қарағылашы туғандар. Чыдабай кетіп, бұл жерден тамақтарын сағынып алған екенбіз. Чыдабай кетіп, келер менен жеп алдым. Соны қылып, модел тандырларда свежий үзіп соны қылып даярдап беріп туғандар. Телефон номерін, адресін видеонun астына жазып қоям. Доставка керек болса, ошол номерлерге чалсаңыздар 20 штуктан көп болса айта кеткендей эле доставкасы менен жеткизип берет туғандар. Самса укмуш. Кыргыз Samsung номер 1 деп дагы 2-3 жерге точкалар ачылып атыптыр. Буюрса ал жактардагы даяр болсо, алар дагы тартып көргөзөт туғандар. Караңыздар. Paçin 1.74 menен. Paçin'de alıp geldim. 34 minutта бүгүнкү күнгө. Бүгүн уже кечки саат 5 болуп калды. 2259 күнгө жума болуп калды тугандар. Айтсам ишенбейсиңер. Азыркы алып келген клиент менен сүйлөшүп келатып, каяктансың деп сурап калды. Кыргызстандан десем, ой, земляк турбайсың деп. Как десем, мен да өзім политик элем дейт, жанагы ситуацияга байланыштуу Кыргызстандын паспортун алып дейт, даярданып койгон паспорт ала элекмин, бирок пока что даяр деп ошентет да. Жанагы эми на всякий случай болуп кетсе сразу паспорт алып Кыргызстанга кетип калагам деген мааниде кылып атпайбы? Мурун дейт $2000 кылып берчү эле паспорту дейт. Азыр $8000 $10,000 чейин кылып берип атат паспорту дейт. Көрдүңүздөрбү? Кандай бизнести көрдүңүздөрбү? Тугандар паспорт кылып барып эле дейт, 2 күндө эле бүтүрүп берип атат дейт жөнүнөчү. 2 күндө эле Кыргызстанга барат дейт, 2 күндө эле тарс бүтүрүп кайра келе бересиң дейт. Не, молодцы бир жагынан кыргыздар да көбөйөт. Но булар жанагындай да любой случай жанагынтип как одноразовый катары эле колдонуп коюшабы деп атам да, биздин паспортто дагычы. Мисалы барып алып алды, иши бүтүп бар жогу тихо болуп кайра эле өзүнө келип калгандан кийин сразу кайра отказаться этип туруп кайтып келе берет да, ошондой да. Типа одноразовый мондай калкан катары эле колдонуп калышабы деген эле ой да. А так кой эч каршылыгым жок эле, кыргыздардын санын көбөйтүп, Кыргызстанга инвестиция алып келип, бизнестерди кылып, неме кылса жакшы бир жагы. Бир жагы монтип эле жөн эле колдонуп коюп эле, на всякий пожар деп эле колдонуп койсо бир жагынан өкүнүчтүү да тугандар. Ошондой. Paçin сонун болду. Азыр экинчи заказ тугандар өтө мощный, жирный заказ болду. 110 километрге заказ алдым азыр. Новопетровскийдеби. Новопетровское деген жака алдым. 110 километр 2 саат 15 мүнөттө көргөзүлөт тугандар. Кеттик буюрса, коэффициент менен алдым. 1.10 коэффициент менен жакшы болду. Промокод жок эле, промокод болсо жакшы болмок. Куруттай болуп барып кетип калмакмын. Но ничего страшного. Барып келе беребиз. Жол жакшы экен ал жактар. Но бирок бүгүн гололед укмуш. Бир аз суук түшкөнгө кече күнү бар жок эрип, бүт бар жок тонуп калды туган. Ошондой кеттик анда. Жирненький заказды алып барып таштап келели. Тугандар, 2 саат 27 мүнөт дегенде келдим. Но поселок Изумрудный лес деген жерге. Завершить 8810 рубль. 8810 рубль. 2 заказ менен 8000 болду. Акчаң болсо калтаңда, талтаңда да талтаңда. Астагфирулла. Жана акча келгенде акыл кетет болуп. Кайшаңда урда бересиң да туруп эле. 2 заказ менен 7867 рубль болду тугандар.
бүгүнкү күнгө. Азыр учкан бойдон Шереметова кайдайын. Азыр башка выбор вообще көрбөй турам, чынын айтканда. Мощный бир поселокко келдим, укмуш экен эмичи. Бул жерде бир простой адамдын өзү жок да. Кечээ күнү немеге комментарийлерге кирсем, бирөө комментарий жазыптыр. Нургазы прическаң викингский го депчи. Эми туугандар, жанагы прическа, баштын кичине түзүлүшү не важно. Важно то, что внутри дейт го туугандар, ошондой. Миң прическаңар укмуш болсун, миң башыңардын кыры прям идеальный болсун. Ол ичи пустой болсо, анын баары бекер туугандар, ошондой. Хейтери, I love you. Так что, кеттик туугандар, Шереметова кайдайбыз. Нургазы ушу видео тартсаң эле только ушу Шереметовадан эле башың чыкпайт деп кыласаңар туугандар. Шереметовадан чем башка аэропортторго караганда кымбат берет заказды. И шаарга дагы жакын. Суу келип кетип нары бер неме кылган жак. Домодедово на жак бер жак барсаң чет жак үчүн вообще башка заказ бербейт. Шереметовадан постоянно адам көп үчүн коэффициент көп болот. Адам да көп и акчасы дагы бодрый туугандар. Мынакей туугандар, кирип ровно 2 минут, 3 минут турдум окшойт да. Терминал содан заказ берди. 38 минут деген аэропорттан келдик. Завершить 2328 рубль болду. Кээде туруп ушу заказ чыгып калыптыр уже. Жанагы клиенттер чыгат. Чекеси тырышып сүйлөсөң, же ооба дебейт, же жок дебейт. Чекесин тырыштырып, мени коркутат билбейм. Жөн эле чыгып сурашып, нормально отура, тырышып. Чекең тырышып калса да жөнүч. Бир дальний заказ берейин да, могу дальний подача, то есть долгий поездок. Балашка көрөптүр. 1.57 коэффициент менен берди. 4-чү заказга жөнөтүп мына бөлүсө. Don't stop now. Reaching for a distant star. Don't stop now. Балашкага келдим. Балашка. 1 saat 11 minut дегенде келдим туган. 4333 рубль. Дагы бир заказ чыгып калыптыр. Москвага тем более сразу Балашкага келем. Москва, Ленинский проезд дейт. Такого еще не было, наверное. Канчада баштадым беле? Саат 4-төн 21 өткөндө баштаган экен. 1, 2, 3, 4 заказ 12500 болду. Вот это поворот. Вот это поворот жакшы болду го, бирок могу поворот не турак болуп калды. Отрегулируйте давлением в шинах дейт.
Арканкысы 2.30 болуп калыптыр. Жана Наварига менен кетип атканда ушу 1-2 ама кармадым эле да. Ошондо бир нерсе болду деп турам да. Не помню да, жана трешнасы бар, кайсы диск экенинчи. Задний беле, передний беле. 2.30 бойдон жылган жок бирок. Жүрө берсинчи, посмотрим. Просто жанагы пассажирлар көрсө кичине неудобно да. Кеттик кийинки заказга эми. Так, 2.25 дейт. Чөт азайып кетти атта ёлки. Жанагы именно неме кылган диск экен да. Жанагында жаматкан диск экен да. Азайып кетти атта ёлки бу. Несе сайылганбы десем, эч нерсе көрүнбөйт вроде. Так, каягында калды жамагы. Üstünde турат. Ёлки, билбейм мен каягынан чыгып. Бул жери кырчылды. Айдай берейин, ёлки, шиномонтаж табайын ба. Туда чатак болду го. Daha bir zakaz tuğanlar. Daha bir zakaz 34 мүнөттө. 2105 рубль. Ништяк же. Ништяк. Чото бул шина менен тамашалашып атабы деп калдым. 2.30, 2.35, 2.4 болуп кайра көтөрүлүп калат. Бирок түшкөн жок вообще. Бир аз чыгып туруп, жүрүп кичине азайганда датчиги жанган окшойт деп атам да. Ладно деп атам, бир жерге барып мойкага машинага бир сыра суу чачып алып туруп, бир сыра желдерин. Ох, ёлки, эмне өтө опасно экен да. Желдерин бир сыра тегиздеп, желдеп туруп, чөтө желдерин дагы кичине давлениясын көбүрөөк кылып койгон белем, 2-7 атмосфера. Чөтө кичине дыңгырап, каттуу неме үнчүйүп калып атат. Бир сыра тегиздеп койду окшойт. Ладно, кеттик тугандар. İştin bari aldı da buyursa. Oh benim rayım, o ne öyle oldu ki? Kötüne gel urman bu ne öyle? Sanatanı zaman kılttırıyor, yok ki. Так, умный мойкага келип калдым тугандар. Могул жерде умный мойка бар. Канчага жооп болду экен аз көрөбүз эми. Так, технический мойка, экспресс мойка, стандартный мойка. Стоимость стандартный. Эмульсия, ополаскивание, боковая пена. Обдув 2 раза здесь. Но жетет ходу, так. Карта мир. Давай, брат. Ага. Карта мир. Стоимость 295. 295 тут. 6 секунд турбайбы. Жакшы экен аз көрөбүз. Бирок өтө жакшы жуйт немен, о жайында бир келген бул жергечи. Аз көрөбүз кандай жуйт. О, да бир сыра сүйлөп алат экен. Молодец. Görüyoruz az kançalık dengeli, taza juyut. Voskı gitti, şampunu gitti. Интересно. Şampun okşaydı ha. Молодец. Короче, 2 жолу шампунь чачат экен. 20 секунд разницасындачы.
Bozor yo'q, Давлениясы. Экинчисинин давлениясы өтө мощный экен, реально, карап туруңар. Второй. Базар жоқ, экинчисинде давлениясы вообще страшный үйлөйт экен, серьезно. Ал шамал кылып кургатат аз берсере. Онундай моторлор менен үйлөйт турабы, үйлөп атат. Но айнеге кургаган жок, лобовой. Бакойлору кургады бирок, зеркалдар сонун болду. Лобовой кечирип кой деди. Подкачка шина иштебей атат экен да, работаю когда тепло дейт. Пока братишка тагды. Гаишниктерем через сүлле жанагынтып эле. Абарзевши болуп келишти, а? Каалаган жеринде токтотуп. Доброй ночи, ГАИ Центрального округа, старший лейтенант, фамилия моя Пелева. Документы, пожалуйста. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, полковник. Страховка электронная. Ну, все равно. Показать? Да, знаю. Видишь, что камера Дагы бир жирненький заказ тургандар после гаишников 34 мүнөттө келдим. Завершить 3420 рубль дейт. Вот это поворот. Через 100 метров поверните направо. Ушундан эле чип берет окшойт. Поверните Гаишниктер дагы немени текшеребей деп калды беле, пассажирларды текшеребей деп калды беле? Жок, пассажирларды текшерген жок. Страховка дейт. Приехали. Да. Приехали. Так. Пожалуйста. Ага. Сдачи, пожалуйста. Все, отлично. Сейчас я открою. Бешере. Катыны менен гүлайт этем деп. Бешере пышып калыптыр экөө тең. 1700-ге алып келдим 24 мүнөттө. Наличкага. Поверните направо. Бүгүн
Бүгін что-то гаишниктер кайнайт го. Всех подряд го. Бүт барын чукуп текшерип, токтотуп. Бүгін буларга воля алып, не эле. Грузовигинде эле токтотуп атат, доставщигинде эле токтотуп атат. Уважаемый, просыпайтесь, приехали. Уважаемый, пока закройте дверь. Пока дверь закройте, там машина проедет. Вы еще должны рассчитаться, уважаемый. Дверь закройте, пока сейчас машина проедет, я сейчас отъеду немножко. $014. Уважаемый, не засыпайте, пожалуйста, пишите номер. Уважаемый, не засыпайте, пожалуйста, пишите номер, я тороплюсь очень. Нургазы там вышел, да? Все, я сейчас пропущу. Какой подъезд, не могли сказать. Вот. Ёлки. Өзі башқа машина келіп отырып алыптыр. Адресті айтсам, ооба деді. Жарым жолға келгенде заказым атымен алып кетсе. Аяқ кетті. Шоғында құлағына қарап, қас сүзіп тұрып. Априкоттан беріп тұрып. Ешкі алып шығып, пробегке алып тұрып. Üstüne бір-екі секіріп жүрсем, ёлки. Хлам болып қалды бұл жолы, хлам. Нервтан отады, просто жана жаза албайды, же сүйлей албайды, же айта албайды. Так, туғандар. 4,5 болып отады. Ушуну акыркы заказ кылып алсам болбой калды. Всё. Бүгүнкүгө 8 заказ 19.500 болуптур бүгүнкүгө. Туғандар заработок. Жақсы іш болды, 8 заказ. Пробегті айтам азыр. 4,5, 4'тен 21 өткенде шыққан екен, аз 4'тен 23 өтіп тұрған. Ровно 12 саат жүріп мен. Ровно 12 саат жүріп. Так, мынаке машина бойынша 11 саат 51 минут болып тұр. После старта дейт тұрғандар. 6,5 метр жеп атат екен жүзіне. Пробег 468 километр дейт тұрғандар бүгінгі. Вообще. 468 километр. Не деген пробег. Жанагы 100 километрге туда-обратно барып келген эле көп километр кетип калды. Но бүгүнкүгө нормально болду, 12 саат 19,5 миң. Нормально. Ушундай тугандар. Ийгилик анда тугандар барыңыздарга. Эмкидеде көрүшкөнчө